Ооба. Андан кийин биз кийинки клиптин дагы презентациясын жасаганга даярбыз. Негизинен эч кимге жана эч нерсеге салыштыргыс адамда бул эң өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакын, эң жакын адамдарыбыз гана болсо керек. Дал ушул эч кимге салыштырбайм деген сонун клипти презентациялоо алдында турабыз. Аны презентациялаш үчүн дал ушул ырдын аткаруучусу, клиптин жаратуучусу, Кыргыз эстрадабыздын белгилүү ырчысы Алмаз Шаадаев бизге конокко келген учуру. Кош келипсиз. Кош келдик. Жаңы клиент чагы менен куттуктайбыз. Рахмат. Сиздерге да чын жүрөктөн ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Келиңиз биринчи эле эл менен саламдашып амандашып алсаңыз, анан кийин баштайлы. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз эли көптөн бери клип дагы тарта элек экенбиз. Бир жылча арак болуп кеттир, анан көптөн бери эл менен дагы амандаша элекпиз. Жалпы музыка телеканалынын жалпы угармандары, көрөрмандары сиздер менен кайрадан ушинтип жаңы клип менен келип калдык. Ошол bir жылдан кийин мен жаңы клип менен барайынчы, жаңы клип менен ачайынчы депсиздер. Азыр ойлонуп бияка келет ойлондум, көптөн бери чын эле бир 7-8 ай болуп кетти. Ырларды жазып атабыз, бирок көптөн бери ошо клип тарта элек экенбиз. Себеби эмне болду экен клип? Ооба, сени эч кимге алмаштырбайм деген адам себепчи окшойт, мотивация берип турат. Ошол негизи эле баягы үйлөнгөндөн кийин бир аз үй тиричилиги менен болот экенсиң. Анан мурда жалгыз бойдок болуп жазган ырыбызга дароо клип тартып чуркасак, азыр билбейм, негедир ушундай бир убакыт болуп атат окшойт. Негизи кичине тынык алып, кайра иштеп, анан эми кайра буйрса быйылкы жыл менен иштелип атабыз. Жашоонун бакытын тапкандыгыңыз үчүн дагы окшойт, Балким ошондой болушу мүмкүн. Жүрөгүңүз тимелет, тынчтанып, көп чуркабай. Ошондой окшойт. Баягы сиз айтмакчы, баягы бир нерсени эки нерсени бир жол менен алып кете албайсың да. Бирөөнү бир багытка салып коюп, анан бирөөнү иштеп, анан кайра бирөө ушундай экен жашоо. Мен ойлочумун, баарын бирдей тегиз алып кетем деп. Анан сыңарындай үй бүлөнү дагы бир жеке бир нукка коюп, акырында анан азыр эми кайрадан чыгармачылык менен иштеп баштадык десек болот. Демек, дагы жаңы чыгармаларды күтөбүз. Буйрса сөз. Үй бүлөлүк жашоодо баштап калгандан кийин суроо койсок болбойт. Үй бүлөлүк жашагандай болуп атат, үйлөнгөн кандай экен, ошондо бир аз айта кетесизби? Үйлөнгүлөр. Бойдоктор үйлөнбөлө болор. Тамаша, албетте баягы убакыттын келгенден кийин үйлөнүш керек. Ар бир баягы 20дан 30 жашыңа чейин бир жаштыгың өтсө, 30тан кийин семейный жашоонун андан кийин карылыкка моюн сунасың дегендей биз дагы ошол статистикадан кем калбай эле кетип баратабыз. Үйлөнүп жайланып, эми мындан аркысын ушу үй бүлөлүк жашоого көбүрөөк басым жасап, көбүрөөк бала чакалуу болуп, ошо туяк калтырып деген жакшы бир максат тилектер бар ошол. Ошо үйлөнө электерге үйлөнүңүздөр, бойдок жүрбөй. Негизи ушуну эле айтып коеюн деген жаңы клип жөн эле себеп болчу десеңиз. Ошо клипти себеп кылышын айтып коеюн деп келип калдым. Эң сонун клипти сүйлөшөлү эми. Жеке жашоодон бир аз алыстайлы дагы клиптин тартылуусуна канчан тартылып баштаган идея? Клипти мындан күз айлары эле баштаганбыз тартып. Ошо Эрин Сыдыков деген досубуз бар, ошол досубуз тартып сюжеттерин тартканбыз. Андан кийин бир аз токтоп калды. Ырдаган жерин тартабыз, ана тартабыз, мына тартабыз деп атып, эми тарттык. Арадан 6-7 ай өткөндөн кийин ал бошосо мен бошобой калам, мен бошосо Эрис бошобой калат. Ошентип олтуруп убакыт саат эми чыккан экен, эми бүттү. Ошо клипте мен сени эч кимге салыштырбайм деп айтып өткөндөй эле ошол клипти менин өзүмдүн бир тууган иним ойноду. Менден кийинки 92-жылкы Калыбек деген иним ойноду. Ошол келинчегин эч кимге салыштырбай, башка бирөөлөр караса, аларды карабай, ошо клип ошол ырга жараша эле тартылды, жеңил эле тартылды десек болот. Сюжеттик линия бар. Сюжеттик линия бар. Анан Эрин Сыдыков менен деп калбадыңызбы? Негизи көп эле клиптерди Эрин мырза тартат. Анан башка клипмейкерлер менен иштешкен ушулар деле болобу? Албетте. Негизи көбүнчө клиптерибизде баягы досубуз болгондуктанбы же чындыгында жакшы режиссер десек болот, жакшы баягы сюжетный линияны жакшы тартат. Жакшы баягы көз карашы бар клип тартуу боюнча, анан досубуз менен кызматташып келебиз дайыма. Анан башка дагы клипмейкерлер менен да иштешкенбиз, дагы иштешели да алда турабыз. Башка да клипмейкерлер менен көп иштешип жүрөбүз. 7 айдан кийинки жаңы клипти көрүүгө даярсызбы анда? Даярмын, эми коркуп атам десем. Келиңиз өзүңүз бир телеканалдарга, теле көрүүчүлөргө сунуштап кетиңиз. Биздин жаңы чыккан клибибизде
тартуулайлы деп турабыз. Коркуп атам деген себеби баягы чачым жок болуп калып, өзүм көргөндөн коркуп элечи. Толуп да бир аз кичине көрүп алып өткөндө бир депрессияга түштүм өзүмчө. Анан буга чейин жакшынакай арык болуп эле чач башым менен жакшынакай чыгып жүрүп эле, анан чачы жок эле, алдымда толуп эле бир башкача ырдап атса башкача болуп калат экен. Анан ошону тамашалап атпайм. Андыктан коркпоңуздар. Кудай буйрса ыр жагат силерге, клип дагы жагат деген ишеничтемин. Ар бир үйдө сүйүү жашасын, сүйүү болсун, Сүйүү болсо бул алдыга умтулуу да болот экен да. Айтканыңыз келсин. Анда урматтуу көрүүчүлөр, бардыгыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз, себеби буга чейин эч бир жерден көрө элек жап-жаңы клиптин презентациясын биргеликте жасайбыз. Ал албетте Алмаз Шадаевдин аткаруусундагы Сени эч кимге салыштырбайм чыгармасы. Болушунча кызыктырды. Эми көрөлүчү кандай болду экен. Сезимди күйгө салып, сен болдуң сүйүүмдү черткелеген, сен болдуң багым деп табылалы, сен болдуң өзүңдү энчилеген. Мен сени эч кимге салыштырбайм, жандап жүрөм алыс кылбай, себеби түгөй кылып экөөбүздү бактылуу болуу үчүн табыштырган. Мен сени эч кимге салыштырбайм, жаныңда жандап жүрөм алыс кылбай. Ишени бийик учан, сен болсуң талбаган канатымдай, жолукпай калганда мен өзүңө, сүйүүбүз калмакты жаратылбай. Мен сени эч кимге салыштырбайм, жаныңда жандап жүрөм алыс кылбай, себеби түгөй кылып экөөбүздү бактылуу болуу үчүн табыштырган. Мен сени эч кимге салыштырбайм, жаныңда жандап жүрөм алыс кылбай. Чоолор болсун, азаматсыз жап-жаңы клиптин презентация болушу менен куттуктайбыз. Өзгөчө үй бүлөлүк баалуулукту көрсөткөн сонун клип болуптур. Ооба, жубайыңызга ырдап көрдүңүзбү? Алдыңызга отургузуп алып, "Ук, мен сен үчүн жаздым" деп. Ошол жубайым үчүн жазылган да, бул чыгарма өзү. Эч кимге салыштырбайм деп. Баягы жаңы үйлөнгөндө дароо ошолду арнап бердим.
ошол. Демек алгачкы күнү эле Алгачкы күнү эле арнап салган экенсиз. Эмне дедим да сразу. Өзүмдүн иним аткарды деп калбадыңызбы клипти? Анан кийин иштешүү кандай болду? Негизи эле мындай оорчулуктар болгон жокпу? Иштешүү Актер бекен. Эрис менен иштешти. Жакшы эле ойноп берди деди. Мен сурам кандай ойнойт десем, жакшы ойноп берди, жакшы эле деди. Анан биякта деле мен азыр көрдүм да. Жакшы эле ойноптур. Өзүңүздүн кутуңуз каталды. Мындай. Жакшы эле. Мен түшүнүгүм боюнча дагы ошол үйлөнөрдүн алдында сөзүн жаздырыш үчүн барган окшойсуз, бир акынга, мага да ушундай бир керек болуп атат деп. Кимге сөз оңун таандык? Негизи эле ошо ырларды жаздырганда кичине мындай карап, өзүмө жарашыктуу кылып жаздырганга аракет кылам. Анан муну Зарлык Камаралиев деген инибиз бар. Мыкты сөз да жазат, оон да жазып жүрөт. Анан ошо иниме кайрылгам, келинчегиме бир Келинчегиме ырайлаш керек болуп атат. Ушуну кандай кылып жеткизсек болот деп анан Зарлык хорошо, байке ойлонуп көрөлү деп анан жазып жөнөттү. Жөнөтөр мен эле жакты. Жактыр эле анан сөз да жакшы экен, мен сени эч кимге салыштырбайм деп. Анан ошол дароо ошол арнап калды. Алгач кырдаганда кандай сезимдер болду? Ал сезимдер уктай албайм. Негизи алгачкы сезимдер эме сага арнап атам, жаным булар сеники сага тиешелүү. Буга чейинки арналган ырлар дагы сага тиешелүү деп кошумчалап кеттим, баары тең сеники деп. Таныш элекке чейинки ырлар да сага. Ушуну баары түшүмдө көрдүм эле сени, баары сага деп. Романтиксизби? Романтик деле эмесмин, бирок романтик эмесмин негизи. Бирок эми жашоо турмуш жакшы жашош үчүн романтик да болуш керек. Үй бүлөдө. Ошол Кудай буйрса аны дагы аркалап атабыз. Биз ишенип турабыз, жубайыңызга аябай кандай деп коет? Жагымдуу болду окшойт, бул ыр дагы, клип дагы. Анан кийин негизи ар бир ыр чыгаарда же клип чыгаарда баягы өзүңүздө күтүү болобу? Ушул хит болош керек же ушул жакшы болбой калат болуш керек. Мисалы Фаридамдын алдында болду эле, азыркы кандай болуп атат? Мен негизи эле ырлар жакшы, удачный жазылып калган ырды билесиң, сезем алдын эле. Ошол эле эми мага баары бир деле мен чыга элек деле ушул аябай жакшы просмотр алып кетет же кетпей калат деп эринче көз мелдешкенибиз бар да. Анан жакшы кетти. Негизи эле мен өзүм ыр тандап атканда ушул бир эле ошо ырга капризниймин да. Ырды жакшы тандап, жакшы чыгарбасаң банкрот болосуң да. Анан жөн эле шоу бизнес деген ушул да. Бизнесиң артка кетет дегендей эле да. Жакшы нерсени алып чыга албасаң анан аны эл укпай койсо ошо бул сенин бизнесиңде банкрот деген сөз ушул да. Анан сыңарындай биз дагы ошо туура тандап, туура чыгарып ошо жеткизип жакшы кылганга аракет кылабыз. Анан мен негизи ырларым алдын ала негизи сезем, ошо жакшы чыгат болуш керек, жакшы кетет болуш керек, канчалык деңгээлде эл угат, ошонун баарын сезип эле турам негизи. Бул чыгармада кандай болуп атат сезимиңиз? Бул чыгармада эле эми укмуш укмуш болбосо дагы бир жакшы көрсөткүчтөрдү эртең каналыбызга салабыз го, берет Кудай буйрса. MP3 версиясы дагы бир 500 000 тегерек экен. Анан клип деле 1 миллион болсо, даң этип бир 15 миллион, 20 миллион болуп кетпесе дагы бир жакшы көрсөткүч берет. Жетпесе дагы да койбойсузбу? Көрсөткүч берет да. Эң негизгиси бул ырдын ээси бар. Ошол укса деле жетиштүү. Бул ырды бир адам укса деле жетиштүү болду. Кийинки чыгарма кайсыны күтсөк болот? Кандай тематикада ойлонуштуруп атасыз? Кийинки жок кийинки чыгарма азыр ошо жаздырып атабыз. Кудай буйрса. Ал ырдын темасы кандай эле? Махабаттан айрылдым эми деген ыр. Эмне айрылып кеттиңиз? Ошо мурда айрылгандарга тамашайм, кечке эле баягы Нарындын кызы деп жалаң акыркы комментарийде ушинтип кетти. Кечке эле келинчегиңи арнап чыгарып атасың деп кичине чыгармачылыкка башка да көз караш менен карайлы деп махабаттан айрылдым эми деген. Эми чындап махабаттан айрылдым деген чыгарманы Кудай буйрса жакын күндөрү кыласыздар. Аны дагы буйрса жаңы клип менен бизге келип калат. Буйрса. Эң сонун бир көңүлдүү маек уюштуруп бердиңиз, биз уюштуруп бердик десек болот. Анан сизге эркин микрофон сынабы? Ошол жалпы сонун шоу бар болуңуздар, ушинтип биздин жаңы эмгектерибизди эл менен көпүрө болуп, ар дайым ушинтип жакшы маанайда жолугуп жүрө берели. Эл жерибизде тынччылык болсун, эл аман болсун, эл аман болсо эл ичинде биз бар бололу. Ошол Кудай буйрса дагы көп жаңылыктар менен келип турабыз. Ошол баарыңыздарга ийгилик болсун. Көрүшкөнчө. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Жаңы клиптин ачылышы менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Буйрса жаңы эле клиптер менен келе бериңиз бизге.